Эми биздики өзгөчөлөнгөнү албетте өтө бийик квалификацияда мугалимдер, Аль-Азхар университети окуган, Исламский университетти бүткөн тажрыйбалуу устазалар. Андан кийин биз ар бир адамга өзгөчө маани кылабыз да, офлайн, онлайн бар. Келгендерге бир өзгөчө маани кылып, ошол Курандын тафсиринен, фиктен, араб тилинен өтө билимдүү устазалар сабак берет. Өзүбүздөн тажрыйбалуу жакшы устазаларыбыз бар. Алардын арасынан Сарбар устазаны айтып кетсем болот. 10 жылдык ошо Аль-Азхар университетин Египтен бүтүп келген болчу. Тажрыйбасы абдан чоң, жакшы. Биздин курс болсо башка курстардын өзгөчөлүктөрүнөн толук муфтияттан, госкомиссиянын да карамагында турат, бүт баары текшерилип каралган. Бүт сабактары жагынан да баягы үстүңкү устаздардын бүт баары программасы менен иштеп келатабыз да. Бизде болсо акыйда, сиро, адеп, Куран тафсири болот. Ошондой эле фик жагынан да болуп атат. Толук эле ушу илимий шарият жагынан да. Курстан башка дагы убакытты кантип туура пайдаланыш керек, алардын күндө чыгара турган тартиби кандай болуш керек, убакытын туура бөлүү, канткенде лидерлик болуу деген дагы бизде бул жерде кыскача лекциялар болуп турат да. Анан ошондо дагы кыздар аябай айтып атышат, эл аралык фонддордо иштеген кыздар, биз убакытыбызды үнөмдөгөндү үйрөндүк, туура пландаштырганды үйрөндүк. Анткени биз өткөн айда бир ай бою ушул кантип убакытымды пландаштырабыз деген дагы мен 3-4 лекция окугам. Ошондон дагы булар аябай үнөмдөдүк, түшүндүк деп атышат да. Эми биз ошол отчет жазганыбызда, ишибизде дагы мындай кечикпей кылганды үйрөнүп атабыз. Кээ бирлер айтып атат, мен өзүмдү сыйлаганды үйрөндүм, жок дегенди үйрөндүм деген кыздарыбыз жок эмес да. Бул дагы болсо айтып атат. Эң биринчи биздики болсо толук эле нано технология жагынан да карайбыз. Кыздардын толук сабактарын биз ошо өздөрүнө ылайыктап ошо интернет жагынан, ошо бүт баарын көзөмөлдөп, кечкисинде онлайн жагынан да биз бири-бирибиз менен видео звонок, аудио звонок менен чыгып сүйлөшүп, ар бир окуучубузду ошо мындайча айтканда баягы аягына чейин жеткизип, иншаллах ошол окуучулардан пайда, диндүү, жакшы жүрөгүнө киргизгендей кылып эметебиз да. Аркабыздан ушундай бир катуу күчтүү устазалардан чыксын дегендер даярдайбыз да, ушундай инсандарды. Эң биринчи амалдарыбызга бекем болдук деп айтып келишет да. Мисалы, менин группамда чын айтсам, динге жаңы кадам баскан кыздарды, көбүнчөсү жаңы, боундай бир современный кыздар менин группамда да. Аларда өзгөрүү абдан эле чоң. Кече кандай болгон, бүгүн кандай калып калды. Эң биринчиси баягы адеп аклагымды оңдоп атам дегендер бар, күлк мүнөзүмдү оңдоп атам дегендер бар, билбегенимди билип атам дегендер көп. Намаз окугандар намазын окуп кетип атышат. Намазын окуп аткандар намазын бекемделип тургузулуп атат. Көп абдан ар бирин айта берсек эмба мактангандай болуп элек, бирок алхамдулилlah өтө көп мындай таасир болуп атат да. Себеби кече эле ошол эле мисалы ачык кийинип жүргөн кыздар болсо, бүгүн кичине болсо да баягы тизеден ылдыйраак көйнөк кийип калдым, тартынып калат экенсиң дегендер да болуп атат. Эми өзү дин ислам жагы сөзсүз кишинин жүрөгүн, ыйманын ачат да жүрөктөрүн. Ошон үчүн биякта мындай күмөн саноо дегенде болбойт да биздечи. Билем, күндөн күнгө аларды көрүп өзүм эметем, сүйүнөм. Бул илимди азыр эле баштадым, жакында эле 1 ай болуп калды. Дагы өмүр бою бул илимди алам деп ойлойм. Себеби дегенде күндөн күнгө өзгөрүүлөр аябай көп нерселерди биле баштадым. Аял затына керектүү нерселерди
кандай болгондо ыймандуу болот, кандай болгондо биздин үйгө береке кирет, кандай болгондо балага тарбияны туура беребиз. Ошондой эле жашоодогу бүт биздин жасап жаткан жумуштарыбыз болобу, биздин өзүбүздүн Аллага болгон чексиз шүгүрлөр кандай болот, ушу илим алуудан болот экен. Ошо үчүн Лола устазадан калбай окуп үйрөнүп атам.